Азыркы күндө бул көчөлөрдү көргөндө мындан 35-40 жыл мурдагы Советтик Союздун элеси эске келет. Бирок Советтик Союздун учурунда элдин жашоого болгон көз карашы бир кыйла позитивдүү болгон. Элдин түшүнүгү ошончолук жөнөкөй болгону менен эртеңки күнгө үмүт берип жашаган. Бүгүнкү күндө бул өлкөдө сырттан караганда турмуш өтө зеригиштүү байкалат. Анткени карапайым эл бир гана инсандын тагдырын ойлоп жашап калган. Карапайым элдин тагдырын ойлогон кишини таппайсың. Эртең менен же кечинде болуп кете тургандай согушка даяр, анткени шаардын ичиндеги жолдор бош турат. Ассаламу алейкум урматтуу достор, бул чыгарылышта эртеңки күндөн үмүтүн үзгөн Түндүк Корея өлкөсүнүн тарыхы жана бүгүнкү күндөгү жашоосун айтып берем. Видеонун аягына чейин көрүп биз менен чогуу болуңуздар. Чындыгында Түндүк Корея тууралуу интернет барактарын ачканда өлкө башчысы Ким Чен Ындын жеке жашоосу жана анын хоббиси сыяктуу маалыматтар кеңири жазылган. Ал эми Түндүк Корея өлкөсүнүн тарыхы жана элдин жашоосу тууралуу өтө аз айтылган. Түндүк Корея Орусия өлкөсүнүн түштүк-чыгыш тарабынан орун алган. Аянты 120.540 чарчы чакырым, калкынын саны 26 миллионго жакын эл жашайт. 1948 жылы 9 сентябрда өз алдынча көз карандысыз өлкө болуп түзүлгөн. Бул өлкөгө барган турист же башка меймандар аркылуу эле билбесек, Түндүк Кореянын көп сырларын башка жерлерден табуу кыйын. Анткени Түндүк Корея Википедиясында жөнөкөй элдин турмушун көп деле жазган эмес. 95% чындык өлкө башчысы Ким Чен Ын жана анын атасы Ким Чен Ир жана чоң атасы Ким Ир Сен тууралуу көп айтылган. Булар кимдер? Булар бир кылым бою Түндүк Корея өлкөсүн колго алып, башкаруу системасын үй бүлөлүк кланга айланткан Ким империясы. КНДР. Бирок демократия деген жазуу бар, а демократияны табуу кыйын, анын жыты деле жок. Сталиндин тушунда Түндүк Корея өлкөсүн Ким Чен Ындын чоң атасы Ким Ир Сен башкарып турган. Бул инсан тууралуу кыскача маалымат. Ким Ир Сен 1912 жылы азыркы борбор Пхеньян шаарынан алыс эмес жерде турган Мангёнде кыштагында төрөлгөн. 8 жашында ал үй бүлөсү менен Кытай өлкөсүнө көчүп кетет. Айта кетсек, Корея өлкөсү ошол мезгилде Япониянын карамагында болгон. Ким Ир Сен 1929 жылы Кытай өлкөсүнүн Гирин шаарында орто мектепти аяктайт. 1932 жылы Кореянын партизан отрядын түзүп, ал отряд элдик көтөрүлүшкө айланат жана Япон армиясына каршы активдүү иш жүргүзөт. Кара сөз менен айтканда, Корея элдерин Япон кулчулугунан бошоткон. Ошондон кийин Корея элдерине белгилүү болуп таанылып, Корея аскерлеринин сап башында турган. 1941 жылдан кийин Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Корея өлкөсүнө премьер-министр болуп дайындалат. Өлкө ичинде саясий пикир келишпестиктерден улам Корея өлкөсү түндүк жана түштүк болуп граждандык кагылышуулар башталат. Ошол учурда Ким Ир Сен Сталин менен түздөн-түз иштеше баштайт. 1948 жылы Сталиндин уруксаты менен Түштүк Кореяга кол салат. Жана Корея өлкөсү түндүк-түштүк болуп экиге бөлүнүп кетет. Түштүк Кореяны Америка өлкөсү каржылап турган. 1960-1970 жылдары Түндүк Кореянын экономикасы өтө начар болуп төмөндөп кетет. Ошол жылдары жаңы мыйзам кабыл алып, анан Түндүк Кореянын президенти болуп шайланат. Ким Ир Сен Түндүк Корея өлкөсүн 22 жыл башкарып турган. 1994 жылы бул дүйнөдөн өтөт. Бийликке анын улуу баласы Ким Чен Ир келет. Ким Чен Ир 1941 жылы төрөлгөн. Ал 52 жашына чейин атасынын артынан калбай чогуу жүргөн. Ар дайым элдин алдында элдин сыйын көрүп жүрүү кимге жакпайт. Албетте өлкө башчысы көргөн сыйды уулу да кошо көрүп жүргөн. Жана мамлекеттин жаман жакшы жактарын тизмектеп, өлкөнүн тагдырын бат эле түзөгүсү келсе керек. Атасынын көзү өткөн соң 52 жыл күткөн креслосуна олтурат. Билим деңгээли орто болгонуна карабай өлкөнүн тагдырын өз колуна алат. Бирок элдин жашоосу оңолуп кетпейт, жана мамлекеттин турмушу да ордунда турат. Анткени Ким Чен Ир жумушун чыгармачыл тараптан баштайт. Голливуд кинотасмаларына өтө кызыгып жүргөн. Бирок батышты басып өткүсү келген Ким Чен Ир өзү сценарий жазат. Түндүк Корея Годзилласы деген тасмага. Тилекке каршы тасма дүйнөлүк рейтингге чыкпай калат. Бул өлкө башчы Орусия өлкөсүнө 2 жолу, Кытай өлкөсүнө 1 жолу келип кеткен. Андан башка өлкөлөргө барган эмес. Анткени атасы Ким Ир Сенден калган поезд ошол 2 өлкөгө каттап турган.
Бул өлкө башчы дүйнөдө ар дайым өзгөчө президент болууну каалаган. Ар түрдүү кылык жоруктары менен дүйнө элдерин таң калтыргысы келген. Жана ядердик курал жарактарын дүйнөгө жар салган. Бул көрүнүш башка өлкө башчыларынын жүзүнө жылмаюуну жараткан. Көптөгөн жылдар өттү, бирок Түндүк Корея элинин жашоосу оңолуп кеткен жок. 2011-жылы бул дүйнөдөн өтөт. Бийликке анын кенже уулу Ким Чен Ын келет. Ким Чен Ын да атасынан өзгөчөлөнүп өз жумушун баштайт. Башында элге жакшы аралашып турган. Бир канча убакыт өткөндөн кийин өзүнө пайдалуу мыйзамдарды кабыл алып, бүгүнкү күнгө чейин өз жумушун улантып келет. Бул президент да мындан 2 жыл алдын ядердик курал жарактары менен дүйнөгө хайп жараткан. Жана азыркы күндө көптөгөн кылык жоруктарын бүткүл дүйнө билет. Түндүк Корея өлкөсүнүн мыйзамында өлүм жазасы болгондуктан Ким Чен Ын бийликке келгенине 3 жыл болгон соң өз жездесин өлүм жазасы менен жазалаган. Ал Ким Чен Ындын атасы бийликте турган учурда Түндүк Кореяда экинчи адам болуп турган, тагыраагы министр. Аны өлүм жазасына тартканынын себеби ал коррупцияга катыштыгы бар жана кумар оюндарына аралашкан деп айыпталган. Албетте, элдин адамы болгондон кийин башкалар ал тууралуу билүүнү каалайт. Бирок Ким Чен Ындын жеке жашоосу тууралуу кеңири маалыматтарды башка өлкөлөр эмес өз эли да билбейт. Үй бүлөсү тууралуу да сыр бойдон сакталып келүүдө. Буга чейинки айтылып турган маалыматтарды божомолдоп гана айтып келишкен. А чындыгында анын үй бүлөсү тууралуу так айтылган эмес. Түндүк Корея элинин жашоосу. Бул өлкөдө эркектер мамлекетке 10 жыл кызмат өтөйт жана айымдар 3 жыл. Айымдарга да кызмат өтөөгө буйрук бар. Сырттан караган башка өлкөлөргө ушундай сүрөттөрдү көрсөтпөөгө аракет кылышат. Мындай сүрөттөрдү тартууга да тыюу салынган. Анткени мамлекеттик кызматта иштеген жарандар жана мектеп окуучулары көчө тазалоо иштерин күндө 2-3 саат аткарышат. Бул өлкөнүн уруксатысыз шаарды каалаганда видео жана сүрөткө тартууга болбогондуктан көпчүлүк кадрлар жашыруун камералар менен тартылган. Ошол себептен көпчүлүк сүрөт жана видео тасмалардын сапаты начар. Буга чейинки сапаттуу видео сүрөттөр мамлекеттин уруксаты менен гана тартылган, албетте кооз жерлери. Бул өлкөдө 15 апрель жана 16 февралда үйлөнүү тойлорду өткөрүүгө болбойт. Анткени бул күндөр буга чейинки кимдердин туулган күндөрү. Бул инсанга жолуккан карапайым эл сөзсүз ыйлап жолугат. Анткени Ким Чен Ын өзүнү ошончолук бактылуу сезет. Чындыгында дүйнөгө таланты менен белгилүү болгон поп музыкасынын королу Майкл Джексонго да эл мынчалык эзилип ыйлаган эмес. Ким Чен Ын эл ыйлап тосуп алган инсан ошончолук таланттуу жана авторитеттүү деп эсептесе керек. Бул өлкөдө газета кеңири чыгарылып сатылбайт. Бир жумалык жаңылыктарды газетага жарыялап, анан шаардын оңго жакын жерлерине тиркеп коет. Газета окуу үчүн эл ошол жерге келип окуп кетишет. Ал газетанын башынан аягына чейин ошол эле Ким Чен Ын. Жөнөкөй элдерден тартып мамлекеттик кызматта иштеген жарандарга чейин ачык түстөгү кийимдерди кийүүгө тыюу салынган. Башкача айтканда Түштүк Корея сыяктуу эмес, кара же күрөң түстөгү кийимдерди кийишет. Ачык түстөгү кийимдер майрам күндөрү гана кийилет. Жана майрам күндөрү жаш кары дебей Түндүк Кореянын эркин өлкө экендигин даңазалап чогуу бийлешет. Ар бир тургундун жүздөрүндө жылмаюу болуусу зарыл. Бирок жылмаюунун артында көпчүлүк тургундардын муң кайгысы да бар. Өмүр бою кул болуп жашап өтөмбү деген каректер. Электр энергиясы өтө көйгөйлүү маселе. Бүткүл өлкө боюнча күнүнө 2-3 саатка эле берилет, калган учурда өчүрүлүп турат. Мамлекеттин жакырчылыгынан свет маселеси биринчи орунда турат.
Бирок бийлик өкүлдөрүнөн тартып карапайым элге чейин бул көрүнүштү жашырып келишет. Себеби өлкөнүн намысы үчүн чындыкты айтуудан коркушат. Космостук картадан байкасак, башка өлкөлөргө салыштырмалуу Түндүк Корея өлкөсү караңгы, электр энергиясы өчүрүлгөн. Дүйнөлүк сет байланыштарын колдонушпайт, өздөрүнүн ички интернет сайттары бар. Жана студенттерге ошол эле буга чейинки Ким Ир Сен, Ким Чен Ирдин өмүр баяндарын эртеден кечке эстетип турушат. Аянтка коюлган бул эки айкел Ким Чен Ындын атасы жана чоң атасы. Бул жерден өтүп бараткан тургундар сөзсүз башын ийип таазим кылып туруусу шарт. Эгер жөн өтүп кетсе, ар бир 60-70 метрде байкоочу полиция бар. Алар ар бир жаранды эртеден кечке көзөмөлдөп турушат. Эл аралык аэропорттон Орусия өлкөсүнө бир күндө бир жолу сапарга чыгууга болот. Ал эми Кытай өлкөсүнө бир күндө 2 жолу учактар каттап турат. Бул эки өлкөдөн башка эч кайсыл өлкөлөргө учактар учпайт. Ушул эки өлкө аркылуу барууга болот. Чындыгында Түндүк Корея Батыш же Экватор өлкөлөрү сыяктуу туристтик өлкө эмес. Бул жерге келген турист меймандар өлкөнүн чыныгы жашоосун көрүп билүү үчүн келишет. Айрыкча блогер же журналисттер. Албетте, бул жерге кызыгып келген ар бир жаран жергиликтүү полициянын коштоосу менен айланып чыгат. 2015 жылы декабрь айларында бул америкалык 22 жаштагы Отто Уорренберг аттуу студент Түндүк Корея өлкөсүнө турист катары барган. Ал ошол жердеги мейманканалардын биринен дубалга илинип турган жарнама жазууну алып койгон. Америка өлкөсүнө көп жылдан бери шылтоо таба албай келген Түндүк Корея бийлиги бул студентти 15 жылга эркинен ажыратат. Эл аралык сүйлөшүүлөрдүн жардамы менен Отто Уорренберг 3 жылга камалат. 2018 жылы аны Америка өлкөсүнө бошотуп өткөрүп берген. Бирок тилекке каршы Америка өлкөсүнө жетпей бул студент көз жумган. Балким бошотулгандан кийин 2-3 сутка жашай ала турган кылып, кандайдыр дарынын жардамы менен уулантып анан чыгарып беришкен. Урматтуу достор, бул чыгарылыш аягына жетип келди. Эгер видео жакса, жакты деп далилдеп кетиңиз. Ой пикириңизди комментарийга жазып, жана бул видеону башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Эгер биздин каналга каттала элек болсоңуз, анда сөзсүз катталып коюңуз. Мен сиздер менен коштошпоймун. Анткени кийинки видео роликтерибиз даяр болгонго чейин мындан алдыңкы чыгарылыштарды көрүп туруңуздар.